Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 19 октябрь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын түштүк чыгышы Жылмайсев көк жарда жүрөм туугандар. Ушул жерден Молдакулов Шокун көчөсүнүн кесишинен могул чоң үй сатылып аттыр. Ушул үй жөнүндө азыркы чыгарышта сиздерге маалымат берем. Биринчи болуп келүү жолун түшүндүрөйүн туугандар. Жана айткандай эле Бишкек шаарынын түштүк чыгышында жайгашкан. Бир аз эле сиздер батышты карай бассаңыздар Алматинка, бир аз эле түштүктү карай бассаңыздар Ахунбаев көчөсүнө чыгып барабасыздар. Бул Молдакулов көчөсү. Мына ушундай. Эми андан ары калган маалыматтарды берейин. Мынакей бул көчө тарабы тегеренте бийик пескоблок менен кылынган забор менен тосулган туугандар. Үйдөн чыксаңыздар эле жаныңыздарда чоң бала бакча, мектептер деле жакын жерде жайгашкан, ФАП бары бар экен туугандар. Андан ары калган маалыматтарды берейин. Мынакей районду көрүп турасыздар. Мына ушундай район, канализация центральный, природный газ деле бар туугандар. Мына ушундай. Үйүбүз углойдо. Эки көчөнүн кесилишинде мондай углойдо жайгашкан. Мына ушундай. Жалпысынан жердин аянты кызыл китебинде 7,5 соток, фактически андан деле көбүрөөк экен туугандар. Мынакей көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган. Мынакей көчө тарабынан эле уже мына брусчатка бастырылып бул жагына туугандар. Андан ары эми короосуна кирип калган маалыматтарды берейин. Мынакей бул короосунун көрүнүшү. Жердин аянты 7,5 соток, кызыл китебинде фактически андан деле көбүрөөк. Ал тарабында көрүп турганыңыздардай газон, түрлүү бактар, черешня, вишня, өрүк жана башка. А бул жагында мынакей чоң навестин ылдый тарабы баары брусчатка чапталган. Бул жакта арча дарактары, газон, мына ушундай короосу туугандар. Мынакей бийик пескоблок менен болгон заборлор менен тосулган. Коммуникация боюнча дагы бир жолу айта кетейин. Газ природный бар, канализация центральный, электроэнергиясы 3 фазалуу, отопление газы котел менен үйдү жылытат. Ал бул чоң үйүбүз 380 квадрат метр, сейсмопояс, колонна бары куюлган жана стенасы 2 кирпич туугандар. Биринчи этаж, экинчи этаж ортосу жана биринчи этаж менен подвалдын ортосуна плиталар тышталган туугандар. Плита. Мына ушундай. Толук түрдө кирпич, тышкы тарапынан утеплять этилиптир. Природный газ кирген бары бар. Мына ушундай туугандар. Жердин аянты эле чоң, мондай үйүбүздүн деле квадратырасы чоң экен. Эмне маалымат андан ары? Документтер боюнча кызыл китепчек паспорт, баары документи жайында. Мынакей бул жагында көрүп турганыңыздардай чоң навес, ал жакта очоккана, бул жакта летний кухня, өзү балкон сыяктуу кылып мондай салынган туугандар. Мына ушундай подвал деле жилой экен. Азыр видеонун жүрүшүндө өзүңүздөр көрүп байкасаңыздар болот. Мынакей биринчи этажга туугандар бул тепкичтер аркылуу биз чыгып барабыз. Мынакей. Бул жагы подвал болуп калат. Мынакей бул короосун да сиздерге бир жолу көргөзө кетейин. Короосунун көрүнүшү. Андан ары тепкичтер менен азыр биринчи этажды сиздерге көргөзөм. Мынакей бул негизги кирүүчү эшиги туугандар. Көрүп турганыңыздардай темир эшик орнотулган. Андан ары калган маалыматтарды берейин. Киргенде эле прихожка туугандар. Мынакей дубалдарды көрүп турганыңыздардай обои, потолок, гипсокартон, чыгыш тараптан терезелер орнотулган. Отоплениянын батареялары, кышкысын, үйүбүз жылуу туугандар. Андан ары ушул жерден оң тарапка кайрылсак, бул жакта холл. Мынакей потолок натяжной, түндүк тараптан терезелер орнотулган, пол, ламинат. Анан ушул эле холлдон биз калган биринчи этаждын бөлмөлөрүнө өтүп кетсек болот экен. Жана ошондой эле экинчи этажга чыккан тепкич ушул жерге орнотулган. Жана нолевой подвалга деле ушул жактан түшүп кетсеңиздер болот. Биринчи эле бул оң тараптан сиздерге калган бөлмөлөрдү көргөзүп кетейин. Бул жерде кухня. Мынакей. Ички тараптан раковиналар орнотуп суулар чыгарылган туугандар. Түндүктөн жана батыштан терезелер орнотулуптур. Ушундай көрүнүштөр. Ушул эле жерден сиздер
летний кухняға да шығып кетсеңіздер болады. Ондай балкон сияқты болып салынған летний кухнясы туғандар. Кеден құрылыс район көрінеді екен. Негізінен жай айларында жақсы көрінсе керек. Бұл жақта ракайын орнатылып су шығарылып тұр туғандарынан. Ушул жерден біз үйдің арттарын бұл жаққа очоқанаға деле шығып кетсек өткен тепкіштер. Эми андан ары холлго шығып қалған бөлмелерді көргөзейін. Андан кийинки бөлмө бул жакта тугандар чоң зал. Батыш тараптан, түштүк тараптан терезелер орнотулган. Мына ушундай көрүнүштө кондиционер деле орнотулупту бул бөлмөгө тугандар. Полдор ламинат. Дуалдары көрүп тургансыздар, обой, потолок гипсокартон экен тугандар. Ортосу деле бар эле гипсокартон. Мына ушундай. Эми андан ары бул жакта унитаз. Бул жакта душ тугандар. Ички тараптан ракайын орнотулуп суу чыгарылган. Душевой кабина төрүндө. Түштүк тарабынан мындай терезе деле орнотулган. Эми андан ары киргенде эле сол тарапка бурулсаңыздар, бул жакта бир улуттук бөлмө дейт. Бул жакта чыгыш тараптан эки терезе орнотулган. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары биринчи эле болуп ноль этажды көрсөтөйүн, подвалды. Андан соң экинчи этажга чыгып калган маалыматтарды берем. Бул подвал, жилой бөлмөлөр экен. Бара жалпысынан туганда 380 квадрат метр. Аны деле айттым мен видеонун башында, дагы бир эскерте кетейин. Бул жагы подвал, жилой эки бөлмөсү могул жакта. Анан калгандары мындай склад катары колдонулат. Өзүнчө деле сиздер бул жактан бул эшик аркылуу деле кирип чыксаңыздар болот. Полдор бул жерде деле ламинат экен. Дуалдары шпаклевка. Анан бул жерде отопленияның котелу жайгашкан, бөлмө жайгашкан. Газовый котел. Анан электр энергиясы менен деле колдонулат окшойт, жана көмүр менен деле көмүр колдонсоңуздар деле болгодай. Мына ушундай. Андан ары эми сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн туугандар. Бул экинчи этажга чыгып кеткен тепкичтер туугандар. Бул экинчи этажыбыздын холлу. Кондиционер орнотулуп тур, түндүк тараптан жана чыгыш тараптан терезелер орнотулган туугандар. Аны ушул эле жерден сол тарапка кайрылсак, бул жакта бир ата-энелер бөлмөсү. Түштүк тараптан терезелер орнотулган. Дуалдар обой, кондиционер орнотулган туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Анан өзүнүн санузелу бар экен ата-энелер бөлмөсүнүн. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары кайра эле холлго чыгып сол тарапка бурулсак, бул жакта дагы бир спальный бөлмө бар туугандар. Түндүк тараптан жана батыш тараптан терезелер орнотулган. Андан ары бул жакта дагы бир бөлмө. Азыркы учурда үй ээсинин жаш балдары бар болгонуна байланыштуу көргө салган жок. Жана бул жакта общий санузел. Эми коросуна чыгып калган маалыматтарды берейин туугандар. Мен кайра эле үйүбүздүн короосундамын туугандар. Эми сиздерге калган маалыматтарды берейин.
мынакей жанагы летний кухня бул болуп калат туугандар. Балкон сыяктуу деп айттым эле го, летний кухня. Андан ары бул жакта көрүп турсаңыздар навес, поликарбонат эле коюп калыптыр. Почти даяр. Бул үйүбүздүн чыгыш тарабы. Арт тарабынан эле кенен бир 5 метрдей заборго чейин жер бар туугандар. Андан ары көрүп турсаңыздар алма, шабдалы, өрүк жана башка көптөгөн бактар, газон. Бул жагы тапчан жана навес экен туугандар. Окей. Бул жерде очоккана бар. Азыр анда видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Бул жактарды бир көргөзөйүн сиздерге туугандар. Окей. Бул жерде малина, клубника, жер жемиштери. Нан жагыбыз мынакей очоккана туугандар. Анан өзүнчө үйдүн арттарына бул жерден деле ход бар экен. Окей, бул летний кухняга бул жактан жанагы кирип чыккан жай. Так, эми очоккананы көргөзөйүн туугандар. Мынакей бул очоккана. Көрүп турсаңыздар 3 очок, орто, чоң жана кичинекей очоктор, казандары менен баары бар. Бул жерден дагы өзүнчө арт тарабына чыккан эшик деле бар экен туугандар. Кыскасы, жерибиздин аянты 7,5 соток кызыл китебинде. Фактически андан деле көп көрүнөт, көп эле. Келип байкап көрүңүздөр өзүңүздөр деле. Мына ушундай угловойдо деле жайгашкан туугандар. Эмне маалымат калды, бир эле айтылбаган баасы калды окшойт туугандар. Бул үйүбүздүн баасы $265,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен сиздер бул видеону бөлүшсөңүздөр, мага, үй ээсине жана кимдир бир сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.